noun and subject, would, verb 1, noun and maybe time. It depends on your sentence. For example, I can say if bear attacked me, I would tell him that I suffer from coronavirus. If bear attacked me, I'll tell him that I suffer from coronavirus. Если бы медведь атаковал бы меня, я бы сказал бы ему то, что я страдаю от коронавируса. And he would run away. Как видите, после if, друзья, мы всегда используем именно past simple. То есть первое предложение, оно заканчивается с past simple, а второе предложение, оно идет с would. Тут would, друзья, как бы не переводится. Он как бы является именно вспомогательным глаголом, но можно ее перевести как бы. Я бы. Хотите, не переводите. Хотите, переводите как бы. Это как бы сугубо ваше личное дело. Или же я могу сказать: Мен Нажиманов Жыргалбек, медициналык колледжинин терапиялык сабактар бөлүмчесинин жугуштуулар сабагынан берген окутуучусумун. Бүгүнкү күндө карантинге байланыштуу студенттер менен дистанттык окуу болуп жатат. Лекциялар, практикалар расписание негизинде бүгүнкү күндө монундай берилип жатат. Баардык лекция, практикалар өз убагында берилип, студенттер менен тыгыз иш болуп жатат. Саламатсыздарбы? Мен Кыргыз Өзек университетинин медицина колледжинин окутуучусу Урбай кызы Нуржамал. Азыркы республикабызда болуп жаткан өзгөчө кырдаалга байланыштуу биз студенттер менен дистанттык окуу жүргүзүп жатабыз. АВН 85 программасы аркылуу студенттерге силабус, рабочий программада полностью лекциялар убагында жетип, убагында окулуп жатат. Мен Кыргыз Өзбек университетинин медициналык колледжинин терапиялык сабактар бирикмесинин окутуучусу боломун. Азыркы кырдаалга байланыштуу, карантин болгонуна байланыштуу биз окутууну АВН системасы боюнча онлайн жүргүзүп жатабыз. Онлайн жүргүзгөндө АВН системасы менен студенттерге өз убагында расписание менен маалыматтар жиберилип жатат. Бул жерде маалыматтар АВН системасы аркылуу жиберилип, маалыматтарды студенттер алган соң таанышып чыгып, бизге кайтарым байланыш кылып жатат. Суроолор болсо кошумча берилип, студенттер менен биз тыгыз байланышта иштеп жатабыз.